Hoppa, ırdağlaç 500 son vereyim. Qanday cansın göz oldumdu, bayqalay qalğan. Qanday cansın göz oldumdu, bayqalay qalğansın. Aylanmadın, aylanmadın. Can, 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 yoluqdun aylan. Atıldan aldın, azapqa saldın. Ayla жоқ, өзім келдім. Бүгін 10 апрель 2025 жыл. Садыр Нұрғожаевич, Камчыбек Кыдыршаевич, министр болып келген Мирбек Кемелович, сіздер маани бериңиздер. Сіздер музыканы түшүнбөйсүздөр. Біз, мисалы, сіздердин экономиканы, силердин күч органдар тарапты, спортту түшүнбөгөн сыяктуу, силер музыка тармагынын ички дүйнөсүн түшүнбөйсүңөр. Ошол түшүнбөгөнүңөрдү пайдаланып туруп, халтурадан урдуруп атат булар. Мындай нерсе менен келечек муун аң сезими өлөт. Богатый дүйнөлүк шедевр чыгармалар керек. Ошолорду угуш керек кичинекей балдар. Кругозор аң сезими өсүш үчүн. Бул жерге дыккындыш болуп бийлеп калгандын кереги жок. Бул убактылуу нерсе менен канча бир муунду, келечек муундун аң сезимин талкалайсыңар силер. Ошону айтып коеюн дедим. Чоң рахмат. Эгер ушул токтобосо, реформа болбосо, биздин күчөгөнүбүз күчөгөн. Can, 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 yoluqdun aylan. Akıldan aldın, azapqa saldın. Can, 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 yoluqdun aylan. Akıldan aldın, azapqa saldın. Саламатсыздар, улуу кыргыз элим. Атайы Кыргыз улуттук филармонияга келдим да. Урматтуу Мирбек Кемелович, маданият тармагынын министри болуп келдиңиз. Сизге көп кеңештерди айтып баштадык буюрса. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге министр Мирбек агабызды жөнөттүңүз. Биз реформа боюнча талап кылып атабыз. Маданият тармагында. Маданият тармагынын ичинде биз музыка тармагында сарсанаа болуп, халтура каптап кетпесе экен. Халтура бүт өлтүрөт. Залкар чыгармалар жок болуп кетсе, бүт анда мамлекеттүүлүктүн маданиятынын өлгөнү да. 90 жылдык тарыхы бар. Залкар Карамолдо атабыздын ысымын алып жүргөн 60 кишиден ашык составта 23 жылда билим алган профессионалдуу музыканттардан турган академиялык оркестрдин кадыры жөнүндө кеп кылып келтам. Мына уже канча жыл болду. Какшай беребизби? Мына өзүм кирип жеке концерти болот экен, ушул 90 жылдык тарыхы бар улуу академиялык эл аспаптар оркестры Карамолдо атабыздын ысымын алып жүргөн. Ушулардын репертуарын көрөйүнчү деп келип өзүм күбө болуп отурам да. Бул жерде мына дирижерлук билим албаган, башынан Бах, Моцарт, Залкар чыгармаларды дирижировать этип көрбөгөн адам фольклор тармагында күү чертет, чоор ойнойт. Ошондой адамды дирижер кылып отургузуп коюп, жыйынтыгында репертуарды көрүп атасыздар. Жан, жолуктуң кайдан. Ушундай репертуарды кошуп атат. Не максатта кошуп атат? Же кыргызга мындай бир көрө албастыгы барбы? Же бир кандай бузукулугу барбы?
Эй, тетякта жыргал күн деген күүлөр ойнолбой калды. Практиковать этип ойнобой калышты оркестрда музыканттар. Ал эмес элементарный ибарат мурун ойноп жүргөн күүлөрдү ойной албай калдык деп атат. Уже практика жок. А музыканттар саат сайын практика кылып туруш керек. Пианисттер деген күнүнө 6 саат, бул эң минимум убакыт заниматься этиш керек. Эң минимум. Болбосо 12 саат занимация этиш керек бир күндө. Бул жерде постоянный практика керек. Анткени ал сложный күүлөр, өтө сложный күүлөр. Аны таптаза ойнош керек оркестр. Анын үчүн практика керек. А бул жерде вообще ойнолбой калды. Мына базарга барып жарамазан айткан жана балдардын деңгээлинен эч айырмасы жок болуп калды. Музыканттардын кадырын түшүрдүңөр силер. Өлтүрдүңөр. Репертуарды талкаладыңар. Маданият ушинтип алып халтурага сүңгүтүп башы менен тыгып атасыңар. Слушайтесь, как чудесно запевают народные степные скрипки о Бызле.